Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен Мусаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Кожобаева Сиреңгүл Сатыбалдыевна. Бүгүн биз силер менен балдар кыргыз тилиндеги функционалдык стилдер жөнүндө сөз кылабыз. Сабактын темасы кыргыз тилиндеги функционалдык стилдер. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: силер стиль эмне экенин билесиңер. Ооз-эки жана жазуу стилин айырмалайсыңар. Функционалдык стилдер боюнча алган билимдериңерди тереңдетесиңер. Жана өз алдынча иштөөгө, өз оюңарды айтууга, салыштыра билүүгө көнүгөсүңөр. Балдар, стиль деген сөз силерге таанышпы? Күнүмдүк турмушуңарда бул сөздү колдоносуңарбы? Стилистика эмне жөнүндөгү илим? Функционалдык стилдер канчага бөлүнөт? Биз бул суроолорго жооп берүү үчүн төмөнкү класстарда өтүлгөн темаларды эске түшүрөбүз. Стиль. Стиль бул сүйлөшүүнүн, информация алмашуунун ыкмасы, жол жобосу. Биз пайдаланган тексттердин бардыгы бирдей окшош эмес. Алардын өз ара айырмасы, мүнөздүү өзгөчөлүктөрү бар. Ошого жараша аны тескеп, тастыктай турган тил илиминин бир тармагы стилистика деп аталат. Ал адабий тилдин стилин, максатка жараша колдонулуш ыкмасын изилдейт. Демек, стиль деген бул ыкма экен, балдар, ыкма. Ар кандай нерсенин өзүнүн стили бар. Мисалы, адамдардын өздөрүнүн чач жасалгалуу стили бар, тамак бышыруу ыкмасы бар, жана башка турмушта кездешкен нерселердин бардыгынын өзүнүн стили бар. Ошол сыяктуу биздин сүйлөп аткан кээбиздин, жазып аткан жазуубуздун бардыгынын өзүнүн ыкмасы бар, жол жобосу бар. Бардыгы бирдей окшош эмес. Кыргыз тилинде функционалдык стилдин 5 түрү бар. Алар: илимий, көркөм, иш кагаздары, публицистикалык жана сүйлөшүү стили. Булар коомдо аткарган кызматы, тилдик каражаттарынын ар түрдүүлүгү менен бири-биринен айырмаланышат. Кыргыз адабий тилинин стили шарттуу түрдө 2 топко бөлүнүп айтылат: ооз-эки сүйлөшүү стили жана жазма стили болуп. Ооз-эки сүйлөшүү стили бул адамдын өз ара пикир алышуулары. Ал кыскалыгы, интонация, мимика, кыймыл менен коштолгондугу, диалектилик сөздөрдү колдонгондугу менен айырмаланат. Ал эми жазма стиль адамдын ой-пикирин кагаз бетине түшүрүү жолу менен ишке ашат. Ал 4кө бөлүнөт: илимий, көркөм, публицистикалык жана иш кагаздарынын стили болуп. Илимий стиль илимий эмгектерди жазууда колдонулат. Илимий стилде ой так берилет, ырааттуу берилет жана жыйынтыктуу берилет. Мында ой жүгүртүүлөргө, далилдерге, эрежелерге, формулаларга таянып, алар так жазылат. Бул стилге илимий эмгектер менен окуу китептеринин тили кирет. Көркөм стиль. Көркөм стиль турмуш чындыгын адамдын акыл эсине көркөм сөз аркылуу чагылдырат. Мында көркөм сөз каражаттары кеңири колдонулат. Көркөм сөз каражаттарына сырткары макал лакаптар, фразеологизмдер,
Булардын бардыгы абдан кеңири колдонулат. Ал адаби чыгарманын бардык түрүн өзүнүн ичине камтыйт. Демек, майда ырлардан баштап чоң эпопеяга чейин көркөм стилге кирет. Публицистикалык стиль коомдук, саясий, маданий темадагы гезит журналдык макала, кабар, репортаж, очерк, фельетон жана башкалардын тили кирет. Ал жалпы элге арналат. Аты айтып тургандай, публика, коом, жалпы коомго тез жетүүчү макалалар. Мында үндүү, үгүттүү, жайылтуу багыты басымдуулук кылат. Расмий иштиктүү стиль. Расмий стиль тейлөө чөйрөсүнө карай экиге бөлүнөт. Биринчиси расмий иш кагаздары, экинчиси расмий эмес иш кагаздары. Расмий иш кагаздары мамлекет тарабынан кабыл алынган указдар, программа, устав, мыйзамдар жана башкалар. Ал эми расмий эмес иш кагаздары жеке адамдарга жана мекеме, уюм, ишканаларга тиешелүү болгон арыз, акт, түшүнүк кат, ишеним кат, өмүр баян, мүнөздөмө жана башкалар кирет. Мына балдар биз функционалдык стилдин 5 түрүнө токтолуп өттүк. Эми ушул алган билимибизди бышыктоо үчүн көнүгүүлөрдү аткарабыз. Алгач теңерден 68-чи көнүгүүнү карайбыз. 68-чи көнүгүүдө ооз-эки пикирлешүү менен радио жана телекөрсөтүүнүн берүүлөрүнүн ортосундагы стилдик өзгөчөлүктү байкап, айтып бергиле деген. Муну үйдө аткарабыз. Азыр бир тема алабыз дагы. Бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча 5 багытта текст түзүп көрөбүз. Биздин темабыз Таттыбүбү Турсунбаева деген болду. Таттыбүбү Турсунбаева бул актриса, сулуулуктун символу десек дагы болот. Анда биринчи илимий багыттагы илимий стилге арналган текст менен таанышабыз. Таттыбүбү Турсунбаева 1944 жылдын 12 июлунда Нарын областынын Жумга районунун Чаек айылында жарык дүйнөгө келген. Ата-энеси таланттуу адамдар болушкан. 1966 жылы Ташкенттеги Николай Островский атындагы көркөм театралдык жогорку окуу жайын аяктаган. Театр сахнасында 30дан ашуун спектакль, кино сахнасында 10дон ашуун көркөм тасмаларда башкы каармандын образын жараткан. Алар Уркуя, Акмөөр, Бейтааныш сулуу, Толгонай, Асия, Жээңгүл жана башкалар. Таттыбүбү Турсунбаева 37 жаш курагында каза болгон. Мына балдар, бул текстибиз илимий стилдин негизинде түзүлдү. Илимий багытта түзүлдү. Жанында сүрөттөр турат, сүрөттөргө көңүл буралы. Биринчи сүрөт Төлөмүш Акеевдин Кызыл алма кино тасмасындагы Бейтааныш сулуу. Андан кийинки сүрөт Төлөмүш Акеевдин Отко таазим кино тасмасындагы Уркуя. Уркуя Салиеванын ролун жараткан. Андан кийинки сүрөт Мелис Убукеевдин Акмөөр кино тасмасындагы Соңкөлдүн чүрөгү мөөр сулуу. Бул образдар элдин эсинде Таттыбүбүнүн элеси менен сакталып калды балдар. Кийинки текстке өтсөк. Көркөм стиль багытындагы текст. Бул жерде Жолон Мамытовдун Ажал менен сулуулук деген ырын алдык. Көркөм стилге биз өзүбүз балдар эссе, дилбаян,
жазсак болот Таттыбүбү Турсунбаева жөнүндө. Азыр Жоло Мамытовдун ырын окуйбуз. Ажал менен сулуулук. Жуурулушса талант менен сулуулук. Сезимдерге уялады жылуулук. Дал ошондон гүлүн ачып тазалык. Байкалбастан бүрүн ачты улуулук. Эсимде жок, күн санаты нечеле. Сулуулукка мен кезиккен кечеде. Көрүп калып жүрдүм кээде ал өңдүн. Бир жаркылдап баратканын көчөдө. Кийинки текстке өтөлү. Кийинки текстибиз ооз-эки сүйлөшүү стилинин негизинде түзүлдү. Ой, Мадырабаш, Аземге сен да барасыңбы? Ооба. Билетиң барбы? Жок. Мында аты эле айтып тургандай, ооз-эки сүйлөшүүнүн стилинин негизинде диалог түзүлдү. Андан кийинки стиль публицистикалык стиль. Гезиттик макаладан үзүндү алабыз. Айжаркын талант Таттыбүбү тирүү болгондо быйыл 76 жашка чыкмак. Жакшысын жакшы деп эскерип, муундан муунга жеткирүү бул биздин тирүүлөрдүн адамдык ыйык парызы экен. Таттыбүбүнүн ысымын түбөлүккө калтыруу боюнча жасалган иштердин дээрлик басымдуу бөлүгү агасы Нурканга таандык. Ушундан улам бир тууган болоор, бирок Нуркандай бир тууган болбос деп бекеринен эл оозунда аңыз болуп айтылбаган чыгар. Гезиттик макаладан үзүндү болду. Андан кийин расмий эмес иш кагаздарына арналган текст менен таанышабыз. Кулактандыруу. 2020 жылдын 12 декабрында Таттыбүбү Турсунбаеванын туулуп өскөн жери Жумгал районунун Чайык айылында жайгашкан Таттыбүбү Турсунбаева атындагы Соңкөл кино театрынын салтанаттуу ачылыш аземи өткөрүлөт. Каалоочулар үчүн эшик ачык. Кулактандыруу болду балдар. Мына балдар биз Таттыбүбү Турсунбаева деген теманы алдык дагы бир эле темага 5 түрдүү текст түзүп көрдүк. Эми ар бир түзгөн текстибизге байкоо анализ жүргүзөбүз. Биринчи текстте балдар Таттыбүбү Турсунбаева жөнүндө маалыматтар так, айкын берилген. Таттыбүбү Турсунбаеванын туулган жылы, кинодо, театр сахнасында жараткан образдары, кайсы жерден билим алгандыгы жөнүндө биз так маалыматтарды алдык. Ушунусу менен ал башка тексттерден айырмаланат. Демек, илимий стилдин айырмачылыгы анын тактыгында айкын маалыматтарды бергендигинде. Экинчи текст менен тааныштык биз балдар. Экинчи текстте болсо, актриса таптакыр башкача мүнөздө сыпатталган. Мында акын анын сулуулугуна суктанып, баа берип жатат. Бул текст өзүнүн элестүүлүгү, көрктүүлүгү менен башка тексттерден айырмаланды. Демек, мында көркөм сөз каражаттары пайдаланылды. Үчүнчү текст менен тааныштык. Үчүнчү текстибиз бул ооз-эки сүйлөшүүдөн куралды. Мында кемтик сүйлөм болгон ооба, жок деген сүйлөмдөр, ой деген сырдык сөз, Мадырабаш деген кемсинтүүчү сөз пайдаланды. Демек, биз эрежесинде айтканбыз, ооз-эки сүйлөшүү стили бул чектелбейт. Мында диалектилер колдонулат, көчө сөздөрү колдонулат, жаргондор колдонулат деп айтканбыз.
Андан кийинки текстибиз бул коомчулукка арналган гезиттик макала болду. Бул макаладан биз автордун жеке пикирин билдик. 5-чи текст менен тааныштык. Бул расмий эмес иш кагаздарынын түрү кулактандыруу болду. Расмий эмес иш кагазынын өзгөчөлүгү же болбосо жалпы эле иш кагаздарынын стилинин өзгөчөлүгү булардын өзүнүн белгилүү бир калыпка салынган формасы бар. Башка стилдерден бул ушунусу менен айырмаланат. Мына балдар, бир эле тема алдык дагы, ошол тема боюнча биз 5 түрдүү текст түзүп көрдүк. Ар бири өзүнүн айырмачылыгы менен айырмаланды. Байкоо анализ жүргүзүп алдык. Эми балдар, мен үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Тилсиз жоодон сактаналы деген темада бүгүнкү өтүлгөн функционалдык стилдин 5 түрүнө таянып, силер тексттерди түзүп келесиңер. Бүгүн класста түзгөн текстке окшоштуруп, ошол сыяктуу кылып, функционалдык стилдин 5 түрүнө текст түзөсүңөр. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.